بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Ажат өтөп жатканда кийимди ыпластыктан сактоо. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхума риваят кылып айтат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям жанаша турган эки кабырдын жанынан өттү. Ал кабырлардын жанына келген кезде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям иннахума ю'адзибан ва ма ю'адзибан фи кабир. أما هذا فكان لا يستنزه من بوله وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة. Акыйкатта бул эки кабырда жаткан адамдар азапталышууда. Алар чоң күнөөсү үчүн азапталып жаткан жок. Мына бул кабырда жаткан адам зара кылганда зарасын тазалабагандыгы үчүн азапталууда. Ал эми мына бул кабырдагы болсо, ал ар дайым адамдардын арасында ушак сөздөрдү таратып жүргөндүгү үчүн азапталып жатат деп айтты. Андан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям куурма бутагын алып келип, аны ошол эки кабырга бир-бирден сайды да анан айтты: Лааллаху юхаффафу анхума ма лам яйбаса. Мүмкүн мына ушул кабырдагылардын азабы куурма бутагы кургаганга чейин жеңилдетилер. Сах Муслим. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, адамдан чыккан зара ыплас экендигине далил. Ал эми ыплас нерсе кийимге тийсе аны булгайт. Зара тийген кийим менен намаз окуганга болбойт. Экинчи, ажат өтөп жатканда кийимге зара тийип калуусунан сактоо важип. Ошондуктан туалетте олтурганда абайлап кийимге тийгизбей ажатты өтөө зарыл. Үчүнчү, кабыр азабына дуушар кыла турган иштердин эң чоңу кийимди ыплас нерселерден сактабоо. Кимде ким кабыр азабын тартпайын десе, анда ал кийимин таза кармасын. Төртүнчү, кабыр азабынын бар экендигине далил. Адам өлгөндөн кийин эле кабырда же азапталат, же ырахат табат. Бешинчи, ажат өтөп жатканда кийимин таза сактабоо жана адамдардын арасында ушак айың сөздөрдү таратып жүрүү чоң күнөөлөрдөн. Алтынчы, Аллах Таала фарз кылган намаз өтө улуу ибадаттардан экендиги дагы бир ирет далил. Анткени намаздын шарттарынан болгон кийимди таза абалда алып жүрбөгөн адам кабыр азабына душар болот. Жетинчи, сахабалар пайгамбарыбыздын кылган иш-аракеттерин бүт баарын башкаларга жеткирүүгө жан талашып аракет кылышкан. Муну хадис дагы бир ирет далил деди. Сегизинчи, хадисте пайгамбарларга бериле турган илим башкаларга берилбегендиги баяндалды. Себеби Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям кабырда жаткан адамдар азапталып жатканын билди. Ал эми башкалар билген жок. Анткени мындай кайып нерселерди Аллах Таала элчисине гана билдирди. Тогузунчу, өлгөн адамдарды азапталбасын деп дарак же ушул сыяктуу өсүмдүктөрдү алардын кабырына саюу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллямдан башка адамдарга тыюу салынат. Бул иш Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллямга гана таандык. Себеби Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям кабырдагы адам аннык азапталып жатканын билген. Ал эми биз кабырдагы адамдардын абалын билбейбиз. Эгерде кабырга дарак сайчу болсок, анда кабырдагыларга билбестиктен жаман күмөн кылган болобуз. Балким алар азапталбай, Аллахтын неаматтарын көрүп жаткандыр. Ошондуктан кабырларга дарак отургузууга да, гүл койгонго да болбойт. Аллах Таала баарыбызга туура жолду көргөзсүн. Шариятка каршы келген ар түрдүү жөрөлгөлөрдү кылуудан Аллах Таала өзү сактасын. О Аллахым, бизди кабыр азабынан сакта. Кабыр азабына себеп боло турган күнөө иштерден сакта. Жаман мүнөз эсептелген ушакчылыктан сакта. Аллахым, бизди өзүңдүн диниңе бекем кыл, зыян тартуучулардан кылба. Ушул сөздөрдү сиздерге жеткирүүгө жардам бергендерге Аллах Таала өзү жардам берсин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.